Рафаэл Физиев кыргызстандыктардан кечирим сурады. Кыргыз өлкөсүнөн көчүп кетүүнү чечкен UFC мушкери Рафаэл Физиев аны буга чейин колдоп келген кыргыз элинен кечирим сурады. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жазды. Маалыматтык согуш эң жогорку деңгээлде жүргүзүлдү. Баары акырын гана менин Америкадан башпайник алгым келгенин, акча үчүн кетип жатканымды жана башка көптөгөн нерселерди жазып, мени душман катары көрүштү. Диниме жана улутума карабай, менин Кыргыз өлкөсүнүн желеги астында мелдештерге чыкканым үчүн колдогон адамдардан үмүтүңөрдү актай албаганым жана эмоцияга берилгеним үчүн кечирим сурайм. Анан албетте кечирим суроого эми кеч экенин түшүнөм, деп жазды Физиев. Рафаэл Физиев 14 октябрда мындан ары беттештерге Кыргыз өлкөсүнүн желеги астында чыкпаарын, өлкөдөн көчүп кетери тууралуу кайрылуу жасаган. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кызматкерлери менен жумушчу кеңешме өткөрүп, администрациянын жакынкы келечекке карай ишинин негизги багыттарын белгиледи. Ал билдиргендей, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан президенттин администрациясына негизги милдет мамлекет башчынын чечимдеринин аткарылышын так көзөмөлдөөнү камсыздоо коюлган. Мында чоң жоопкерчилик тармактык министрликтерге жүктөлөт. Мен мамлекеттик кызматтын бардык тепкичтерин басып өткөм. Жана буга дейри президенттин жана өкмөттүн администрациясында иш кандай жүргүзүлгөндүгүн билем. Иш процессин уюштуруу принциптерин, ыкчам жана натыйжалуу чечимдердин кабыл алынышы максатында толугу менен карап чыгуу зарыл. Бир дагы документ президенттин администрациясында кептелип калбашы керек. Ар бир кызматкер кесипкөй сапаттарга ээ болуп, мамлекеттин келечеги үчүн командада ыкчам, ырааттуу жана толук кандуу иш алып барууга тийиш, деп белгиледи Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, алдыда чоң өзгөрүүлөр турат. Масштабтуу социалдык, экономикалык, технологиялык милдеттерди чечүү зарыл. Аларды ишке ашырууда бийликтин бардык деңгээлинде, республикадагы айыл өкмөттөн жогорку жетекчиликке дейри мамлекеттик башкарууга жаңыча мамиле кылууну талап кылынат. Министрлер кабинетинин башчысы президенттин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин алдыдагы бир катар амбициялуу пландарды ишке ашыруу үчүн күч-аракеттерди бириктирүүгө чакырды жана чечим кабыл алуунун эпсиз жана натыйжалуулугу төмөн тутумунан баш тартып, жоопкерчиликтүү милдеттерди эффективдүү чече турган жогорку деңгээлдеги кесипкөй адистерден турган мобилдүү жана ишке жөндөмдүү президенттин администрациясын түзүү мезгили келип жеткендигин белгиледи. Азыр анан мына укук органдарына катуу тапшырма берилди. Бул азыр Кыргыз элине ушундай кара санат айлык кылып аткан, ушул кыш мезгилинде ушундай иштеп аткан адамдар мыйзамдын чегинде катуу жазаланат. Кудай буюрса азыр катуу иштеп атышат. Укук органдары мага сөзүн беришти. Табабыз деп атат, ким болсо да. Ошо таап туруп, мындай душманчылык кылып аткан адамдарды биз катуу жазалашыбыз керек. И кандай адамдар жазып аткан элибиз билиш керек. Менен ушул жерде өздөрүнүн иш-чараларын баарын жүргүзүштү. Азыркы күндө бизде ушул жасаган кыянаттык иштерге толугу менен материалдар чогулуп жатат. Ал эми чогулгандан кийин биз мыйзам негизинде кайсы беренесин, кайсы неме менен булардын баардыгын биз сиздерге кошумча маалымат катары берип кетебиз. Бирок эми өзүңүздөргө белгилүү, ошо Кыргыз эли мына биздин ошо жерде Кыргыз элинин 60-70% багып жаткан көмүр кеңинде шахтасында иштеп жатып, ушундай бир чыккынчылык чалгындыруу иштери жасаган биздин жарандар, булар сөз жок, мыйзам алдында жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени бул биздин Кыргыз элибиздин ичип жаткан, мындай айтканда, кудугуна же болбосо булагына мындай бир булганыш келтирди дегенди мен айта алам да. Кара кечеде көмүр ташыган техникаларды атайын бузуп кетип жатышат. Кече 15 октябрда президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыркул Ашимбаев
Кара Кече көмүр кенендеги көмүр өндүрүштүн абалы менен жеринде таанышып келди. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда, учурда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалы тарабынан күнүнө 250дөн ашык унаага көмүр жүктөлүп чыгууда. Азыркы тапта 150 000 тоннадан ашык көмүр запасы бар. 1 октябрдан бери 80 000 тоннадан ашык көмүр аймактарга жүктөлүп чыккан. Автоунаалардын кезек күтүү, тартип маселеси жолго коюлуп келет. Быйыл көмүр казуу иши кеч башталгандыктан облус жетекчисинин аракети жана өлкө башчысынын колдоосу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 30 техникасы көмүр казуу ишине жардамга жиберилген. Тилекке каршы 14 октябрда ушул техникалардын 3-ü белгисиз адамдардын кыянаттыгы менен зыянга учураганы аныкталды. Тактап айтканда, бир техниканын май коюучу багына шекер салып, 2 техниканын күйүүчү май келе турган түтүгүн бүтөп салышкан. Бул факты укук коргоо органдары тарабынан териштирилип, кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталды. Учурда Кара Кечеде ишкананын 66 техникасы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бузулгандан сырткаркы 27 техникасы иштеп, көмүр казуу, жүктөө иштерин улантууда.